Эгерде эки адамдын жөнөкөй эле баягы пендечилик досу болсо, мисалы үчүн бирөөнүкүнө бирөө чай ичип, бирөөнү колдоп, баягы пендечилик баягы жакшы достор болот да. Ошондой мамиледе жүрүп келишип, анан сатып кетсе, мен аларды толук колдомокмун. Бул пендечиликте баягы тууганчылыкта, жолдошчулукта, достчулукта, мисалы үчүн чогуу студент кезде чогуу окудук элек деген сыяктуу сөз болот да. Бул бир башка нерсе. Ал эми мамлекеттик кызматта жүрүп, мисалы үчүн ошол убакта баягы коррупцияга малынып калып, анан баягы сиз абдан жакшы айттыңыз, жанагы 3-4 кишинин фамилиясын айтпадыңызбы? Мисалы үчүн акыркысы Атаханов болуппайбы, Шамил Атаханов, э? Булар болсо, бул мамлекеттик кызмат. Ошон үчүн мамлекеттик кызматты жеке ички адамдардын ортосунда мамиле менен алмаштырыштын эч кандай кереги жок. Анткени мамлекеттик кызмат бул коомдук кызмат. Мисалы үчүн Кыргызстанда ушундай бир тенденция пайда болуп калды, жакшы эмес да. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматты мисалы үчүн өзүнүн ички жеке баягы менчигиндей карашат да. Андай эмес. Анан көпчүлүк айтат, мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер дегенди сындабаш керек, алар деген ушундай деп сакральный баягы бир ойдо дешет да. Жок, мамлекеттик кызматка келген адам ал коомдун проблемасы чечейин деп атат. Ошо адамдардын тагдыры чечилип атат. Мисалы үчүн мына мен сизге айтып кетейин, мына мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда миллионго жакын кыргызстандык жарандар, жаштар тышкы миграцияга кетишти. Балдары тирүүлүү жетим калды. Оор абал болуп калышты. Биз ай сайын көрүп турабыз, угуп турабыз, кандай оор шартта жашап атышат, э? Ошого ким күнөөлүү? Ошол убактагы мамлекеттин башында турган адамдар, ошолордун кабыл алган чечими жана колхоз совхоздар тарап кетпедиби? Мына ошондой тескери көрүнүштөн миллиондогон адамдар жабыркап атпайбы? Ошон үчүн муну биз баягы мамлекеттик деңгээлде караш керек, дагы мыйзамдын тиги деңгээлинде, мыйзамдын ченеминде чечиш керек. Бул жөн баягы кириш сөзүм. Экинчиси, эгерде ошол жанагы кармалып колго түшүп калган кишилер тигиндей мындай болгондор, мисалы үчүн ошол өзүнүн күнөөсүн сезип калып, же болбосо бир баягы ошол убактагы болгон окуяга мен туура өзүмдөн болгон маалыматымды берейин десе, бул жакшы көрүнүш. Бул эч кандай чыккынчылык эмес. Мисалы үчүн бир адамдынга чыккынчылык кылып койду деп кимдир бирөө күнөөлөп атабыз, э? А коомго да чыккынчылык кылышкан да. Коомдук байлыкты талап кеткендер, коомдук байлыкты тоноп, талап, сатып, баягы мисалы үчүн Кумтор эң биздин мындай бир үлгүлүү мисалыбыз да эми. Тармакчанын ичинде, конечно. Мына ушундай коомго чыккынчылык кылган туура экен дагы, анан бир адамдын абийирин төгүп койгон туура эмес экен да. Ошон үчүн мен буга толук кошулбайм. Ошон үчүн бул деген керек, анткени биз деген баягы коомду коррупциялык системадан, көз караштан биз арылтышыбыз керек да. Ошон үчүн мындайды мен туура деп түшүнөм. Бул мыйзам боюнча туура и моралдык жагдан да туура. Ошол эле учурда ошол Бишкек ТЭЦи боюнча тергөө менен кызматташкан 3 кишини, 3 кызматкерди, анын ичинде конкретно атын атайбыз, Нурлан Өмүркул уулу деген акык Бишкектин ТЭЦиде кызматташкан. Ошол дагы 2-3 фамилиясы бар. Ошолорду сот кесүү учурунда, кийин сот учурунда чечиминде аларга башкалардын кызматташпагандардын баардыгына түрмөгө кесип, аларды 300 миңден 250 миң сом айып пул тагып бошотту да. Бул эми дүйнөлүк практикада ушундай бар экен. Америкада коңшу ошентип биздин жана түшүнүгүбүз боюнча сатышат экен. Ошол Кыргызстанда пайдаланып жатыш ушундай практикага туурабы, туура эмеспи, кандай дейсиз? Эми түшүнүп атам, баягы стукачество деген сөз бар да, э? Мындай кыргызча кандай деп айтабыз, баягы тиги саткын, кошунасын саткын депчи. Эми мунун да моралдык жагы бар да. Анткени абдан туура маселе көтөрүп атасыз. Мисалы үчүн мыйзамдын түбүндө морал туруш керек. Коомдук морал. Мисалы үчүн биз бүт баардыгына карап көрсөңүз, биз бүт батыштын мыйзамдарын алып келип биз өзүбүз көчүрүп келбедикпи? Мына карап көрсөңүз, азыр эле сиз экөөбүз сөз кылдык. Мисалы үчүн партиялык тизме менен мандатты саткан. 500 миң долларга чейин партиянын лидери. Бул эмне туурабы? Туура эмес да. А бирок ошону булар мыйзамдаштырып алышты да. Мисалы үчүн мен партиянын лидери болсом, мен мамлекеттик кызматты сизге акчага сатып атам. Карабайсызбы? Мына коррупция деген ушул жакта. Жанагы биздин мыйзам тиги шайлоо боюнча мыйзам өзүнүн жаратылышы боюнча коррупциялык мыйзам. Ошого жол берип атпайбы? Ошон үчүн мунун моралдык жагы бар да, туура. Бир жагы, экинчи жагы биздин өзүбүздүн элибиздин менталитети бар.
Мисалы үчүн бул чындыгында одоно көрүнүш да. Анткени биз ата бабалар дайыма мындай чогулушканда, мисалы үчүн тууган, баарыбыз тууганбыз. Мисалы үчүн тууганчылык 3 багыт боюнча кетет. Ата баба боюнча, тиги тайекелер боюнча, кайын журт боюнчачы. Мына ушул боюнча баарыбыз биригип калганбыз да, ошол убакта баягы сатып кеткен, баягы чосо донос кеткен артынан. Бул көп жакшы көрүнүш эмес да. А бирок азыр биз 21 кылымда рыноктук мамиле деп, мисалы үчүн биз ачык эле алдап атпайбызбы? Бетти тырыштырбай эле, мисалы үчүн мен бир 5 сомдук оокатымды сизге 15 сомго сатам. Бирдеме болсо айтам, ай бул деген рынок деп коем. Ал спекулянт. Көрдүңүзбү? Ушундай эмелердин биз баарын алып таштадык да. Ошон үчүн бул өтө татаал маселе. Буга бир жооп берип коюш оор, бирок жанагындай коомдун кызыкчылыгы үчүн буга барган туура. Анткени биз коомдун кызыкчылыгын жеке адамдыкынан жогору төмөн коюшпош керек. Коом деген көпчүлүк, а жеке адам деген жеке адам. Мен мисалы үчүн адам укугуна каршы экен деп эртең ызычуу болушпасын. Адам укугу керек. Бирок ошол эле убакта биз көпчүлүктүн укугун коргошубуз керек азчылыктан. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда азчылык көпчүлүктүн башына отуруп атпайбы? Байлык да азчылыктын колунда, бийлик да азчылыктын колунда. Мыйзам да каалагандай азчылык өзүнө каалагандай мыйзам кабыл алат. Бул туура эмес да. Бул мындай да, бул саясатчынын өзүнүн жашоо принциби, көз карашынын, жашоосунун, жашоодо принцип болуш керек да. Мисалы үчүн ошол принциптин туруксуздугун көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, кечээ эле Атамбаев менен Салянованын экөөнүн мамилеси өтө татаал болчу, жаман жакшы сөздөр айтышкан, бири-бириз бомба бар дешкен, ушуга чейин барышкан да. Бирөө-бирөөнү баягы кесилип кеткенде, жумуштан кеткенде мындай бир себепкер болгон, бүгүн башкача болот. Демек баягы бул принциптин, биздин саясатчылардын принцибинин жоктугу көрүнүп турат да. Мисалы үчүн баягы күн карамада, мисалы үчүн кайсы жактан күн чыкса ошол жака айланып ушинтип тургандыгын көрсөтүп турат. Бул саясатчынын жүзү. Бул бир жагы. Экинчи жагы, жана сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн элдин кайсы бир катмарында, мисалы үчүн булар саткын экен, а бул болсо сатпайт экен, өзүнүн баягы эркек экен ушунча деп баягы кыз сайкал кылып атат деп атпайсызбы? Бул менимче кайсы убакта саткындык, кайсы убакта баягы саткындык эмес деген маселени карашыбыз керек да. Булар ошол убакта эгерде ички граждандык, жарандык бир кызмат болуп, мисалы үчүн бирөө-бирөөнө жардам берип, ошол боюнча бир карым катнашы болуп калып, анан ошол боюнча экөө келишимдин негизинде иштей албай калса, ал башка маселе. А булар деген баардыгы, ошо Атамбаевдар, жана сиз айткан адамдар дагы, Салянова да, булар коомдун тагдырын чечкен адамдар да. Коомдун тагдырын чечкен адамдар. Ошол убакта бир принципте болушкан дагы, бүгүн башка принципте турат да. Мен дагы кызыгып окуп калам, мисалы үчүн кайсы бир топ бар адамдардачы, мисалы үчүн ушундай деген көз карашта бар. Баатыр кылган, эр жүрөк кылгандар бар. Бирок ошол убакта адамдардын кайсы бир тобу дагы ошо мен айткандай кылып айтышат да. Мисалы үчүн мен ошолордон үйрөнүп атам да, сөздүн ачыгы. Мисалы үчүн булар кечээ ушундай жүрбөдү беле? Бүгүн эмне үчүн чутат? Эмне үчүн ушундай бир баягы өзүнүн көз карашын мындай бир өзгөртүп, баягы шартка жараша, ыңгайга жараша, коопсуздугун карап, ошон үчүн ушундай сүйлөп атат деп буларды баягы мындай бир сынга алгандар дагы бар. Ошону эске алыш керек да. А бирок коомчулук акыркы 30 жыл деп коелу, могу жакында 30 жыл болот биздин эгемендик алганыбызга. Эгемендиктин акыркы 30 жылында биздин саясатта жүргөн азаматтарыбыз элди саясий мектептен өткөздү. Жакшы өткөздү. Эл жон терisi менен көрдү. Канча жолу алданды. Ошон үчүн мунун дагы баягы жакшы жактары бар да. Анткени азыр баягы, мисалы үчүн мурун бүт баардыгы эле, мен сизге бир мисал айтайын, мисалы үчүн мурун бүт баардыгыбыз чогулуп келип Акаев күнөөлүү дегенбиз да. Андан кийин Бакиев келди. Андан кийин баягы адамдан бир жеке инсандан өттүк дагы, бул бир система күнөөлүү экен. Мамлекеттик бийликтин бир органы эле күнөөлүү экен. Кайсы? Бул президент бийлик күнөөлүү экен деп, мына адамдан биз мамлекеттик бийликтин системасына өттүк. Biz барган сайын өсүп атабыз да, коом өсүп атат. Саясий көз караштанчы. Анан системаны күнөөлөдүк. Анан баарыбыз жанагы башында айткандагыдай кылып 2010-жылы парламенттик башаламан системага өттүк. Аны карасак, ал андан жаман экен. Ошон үчүн азыр баягы адамдар мындай бир саясий билим алышып, анан азыр карап көрсө, кеп адамда эмес экен, кеп системада экен. Ошон үчүн башкаруу системасын, мамлекеттин жалпы башкаруу системасын, жалгыз эле башкаруу системасын эмес, укуктук системаны, анан улуттук идеологияны негизи кылып алып, баягы негизги фундамент кылып алып туруп, анан ошонун негизинде биз саясатыбызды иштеп чыгып, анан ошого ылайыктуу биз баш мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Эмне үчүн мынтип атам? Анткени бизде 90-жылда либералдык, батыштык идеология келди.
либералдык батыштык идеология бизди үч жерден сокту. Эң биринчи алар эмне дешти? Негизинен туура сөз. Мисалы үчүн адам укугу деди. Биринчи. Анан менчик деди, жеке менчик ыйык деди. Анан үчүнчүсү дин эркиндиги деди. Мына ушул үч мина бизди сокту да, ошо менен коом бытыранды, тарады. Ушундай оор абалга келип калдык да. Мисалы үчүн мына биздин ата бабалар деле адам укугун биринчи орунга койгон. Мисалы үчүн мына сиз жакшы билесиз. Мисалы үчүн Кыргызда жетим, жесир деген тентип кеткен эмес эч качан. Эгерде жетими, жесири тентип кетсе, ошол орунун аксакалы жооп берген. Билесиз ушундай. Чынбы, мына карабайсызбы? Ошон үчүн биз өзүбүздүн баягы либералдык, батыштык идеологиядан биз кайра улуттук идеологиянын негизги принциптерин кайра алышыбыз керек. Ошонун натыйжасында биз саясий системаны иштеп чыгыш керек. Саясий системанын, азыркы биз иштеп турган саясий системанын негизги принциби кайсы болуш керек? Меритократия болуш керек. Меритократия деген баягы коомду билимдүүлөр, коомду акылдуулар, анан баягы жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып турган адамдар башкарыш керек да. Мына бул меритократия принциби. Анан ошого ылайыктуу биз баш мыйзамды кайра жазып чыгышыбыз керек. Бул ушундай чоң реформа бизге керек. Жанагы азыркы биздин президентибиз барбай аткандыгы ушу туура эмес болуп атат да. Бизге ушундай реформага барса, баарыбыз ошону колдосок, колубуздан келген жардамды берсек, азыр биз астага кетип калсак болот болчу. Бирок анын ордуна баягы эски маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошол эле адам укугун сиз айткандай биздин кыргыз чындыгына тууралап баары бир ушул адам укуктары керектир. Керек, конечно. Адам укугу сөз керек. Аны адам укугунун кереги жок, адам укугун коргобойлу деген сөз жок. Мисалы үчүн мына Кыргыздарда жетим балдар тентип кетти беле? Жесир аял тентип кетти беле? Биздин ата бабалардын тарыхында андай болгон эмес да. Андай эч качан болгон эмес. Азыр андан жаман болуп атпайбызбы? Карабайсызбы? Жанагы өзүбүздүн теманы аяктап коелу. Жанагы 3 кызмат тергөө менен кызматташкан тетис боюнча 3 кишини камабай штраф айып пулдар менен жазалашты. Азыр мына Батукаевдин кылмышы боюнча 3 киши кызматташууга барды. Булардын да жазасы жеңилирээк болушу мүмкүн. Мүмкүн. Ал эми бар аларды үй камагына чыгарды, азыр үчөө тең үй камагында кызматташкан. Айда Салямовна тергөө менен кызматташпай аткандыгы үчүн камап коюшту. Эмеге алып барып, эртең тергөө менен кызматташса балким чыгарып коет, кызматташпаса камакка отура берет. Ушул эки салыштыруу, ушу эки тенденция болуп атат да. Ушусу коомго кайсынысы пайдалуу? Коомго пайдалуусу, коомдо коррупция болбосо, бийликке келген адам коомдун эсебинен байыбаса, бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланбаса, ушул пайдалуу да. Мисалы үчүн мына коррупция деген эмне? Коррупция деген билесизби? Бул мамлекеттик кылмыш. Бул коррупциянын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн коррупциянын, мисалы үчүн мына мен айтат элем, 2003-жылы Меритская конвенция деген кабыл алынган. Мексикада Мерит деген шаар бар, ошондо ошо оондун атайын коррупция боюнча конвенциясы кабыл алынган, тиги конвенция документ кабыл, эми укуктук документ деп айтайынчы, ошондой кабыл алынганда 2005-жылы биз Кыргызстан ошону ратификациялаганбыз. Ошого ылайыктуу мына бизде азыр коррупцияга каршы күрөш боюнча атайын мыйзам бар, 2012-жылы акыркысы кабыл алынган, ошол жерде бүт баары жазылып турат. Ал мыйзамда жетишпеген жактары бар. Ошол жерде жетишпеген жактардын бирөөнү айтат элем да, мисалы үчүн кимди биз коррупционер дейбиз? Мисалы үчүн бир врач акча алып койсо аны коррупционер деп атабыз. Мугалим тыйын алып койсо аны коррупционер деп атабыз. Соцфонддун кишиси барып тигинтип минтип бир эмесин алып койсо аны коррупционер деп атабыз. Мен аларды актайын деген оюм жок. Алар коррупционер эмес. Алар баягы пара алгандар, ичип жегендер. Аларды мен актайын деген оюм жок. Паракорлор, уурлар, алар да уурлар, А коррупционердин өзүнүн белгиси эмне? Бул мамлекеттик кызматта болуш керек. Ана пайдаланып, ошону ана жана бийликтин именно бийликтин ыйгарым укугун пайдаланып туруп, анан ошону өзүнө пайдаланса, бул коррупционер. Мисалы үчүн мына депутат, жогорку кеңештин депутаты, мына сизде болгонсуз бир убакта депутат, Бул бийликтеги адамбы? Бийликте. Мисалы үчүн ошо депутат кабыл алган мыйзам, мисалы үчүн биз башынан бери айтып келатабыз, мисалы үчүн шайлоо боюнча мыйзам. Бул коррупциялык мыйзам. Ошону азыркы депутаттар дагы, мурункусу дагы кайсы бир бөлүгү ошолор өздөрүнө карап туруп кабыл алышканда, мына коррупция. Анткени ал депутаттан башка кишинин эч кандай укугу жок мыйзамды кабыл алганга. Президенттен башка кишинин укугу жок мыйзамга кол койгонго. Мына ушул эки топ
эки мамлекетти көргөн. Мына ошондой карап туруп, булар бизге пайдалуу экен. Эртең ушунун аркасы менен биз дагы эле бийликте калып калабыз. Мен 6 жолу депутат болсом, мен 7-нчи жолдо болом. Анан мен өзүм президенттен кетсем, бала бакырамды тияк таштап кетем деген ой менен ушинтип кабыл алышкан. Ошон үчүн мына коррупционер мына ошолор. Анткени мамлекеттик кызматта туруп, мамлекеттик бийликтин жөнөкөй эмес, бийликтин ыйгарым укугун өзүнө пайдаланышты.